Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Океймуз каналынын жалпы көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен түз эфирде аманчылыкта көрүшүп турганыбызга чексиз кубанып турган учурубуз. Барыңыздарга мына ушул кечте кутмандуу кечиңиздер менен деп жакшы сөздөр менен баштайлы. Ал эми бул саат аралыгында сиздер менен музыкалык чыгармалар жана бүгүн бизде жылдыздуу коногубуз бар. Демек алдыңкы 60 мүнөт аралыгында сонун суроолорду берип жана жоопторду алып калууга аракет кылалы. Сиздер да бизге кошулсаңыздар болот. 975005 түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Андан сырткары 975005 0706 коду менен бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Баарыңыздарды күтөйүн. Ал эми бул саатта алып баруучулук кызматта мен Айпир Адам Кулуулум. Ал эми сиздер күтүп аткан конокту азыр тааныштырууга убакыт келип калды окшойт. Маданияттын мыкты кызматкери, көптөгөн эл аралык конкурстардын лауреаты, эң мыкты ырчы айым Нена. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Эл журт менен амандашабыз. Бардыңыздарга кутмандуу кечиңиздер менен кыргыз элим, кыргыз калкым, жалпы замандаштар бардыңыздарга жакшы кеч, жакшы маанай каалайм. Ооба, көп ырчыларыбыздан айырмаланып баягы тамаша көйлөгүңүз менен, ачык айрым сөздөрүңүз менен өзгөчөлөнүп турасыз. Алдыңкы мүнөттөрдө сөзсүз түрдө мына ушул нерсени бизге колдонуп, көп сырларыңызды айтып бересиз деген ойдобуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, демек бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек. Баарыңыздарды байланыштан күтөм. Ал эми сиздер болсо, балким көптөн бери бере албай жүргөн суроолоруңуздар бар боло турган болсо, Океймуз каналынын ушул мүмкүнчүлүктү азыр сиздерге берип жаткан учур. Анда эмесе биз өзүбүздүн суроолорубуз менен кайрылып берели. Сизге акыркы жаңылыктарыңызды укпасак башка сөзү өтө кыйын болот. Акыркы жаңылыктар. Акыркы жаңылыктар эми ишке толугу менен баш оту менен кирип баштадым. Жаңы ырларды тарттырып, жаңы клиптерди. Буюрса, Сезбек Эскиналиевдин обонуна жана Жипара Исабаеванын сөзүнө жазылган Көздөрүң аттуу чыгармага клип тартылган. Буюрса, жаңы клиптин бет ачары болуп силерге келем. О, буйруса. Клиптен бир аз баягы сүрөттөрүңүздү көрсөтүп калдыңыз. Башкача стиль менен тартылып аткан окшойсуз. Ооба, бул жаңы кандайдыр бир образдарды алмаштыруу. Бул жалгыз гана чачтын өңү түсүн эмес, башынан аягына чейин башкача кылып тартырганга аракет жасадык. Жана өзү ушул клиптин стилистикасы боюнча башка чет өлкөлүк, өзүбүздүн каада салт эмес, биз бул Япониянын кандайдыр бир атрибутикалык манерасын, кандайдыр бир Япония жыттансын деп тарттык окшойт десем болот да. Азыр себебин бир аздан кийин сурайлы. Биз болсо Кейфото рубрикасына кезек берет экенбиз. Нена кантип сүрөткө түшөт болду экен, баарыбыз биргеликте көрөлү. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сапарыбызды алга карай улайлы. Ушул рубрикадан кийин сөзсүз түрдө сүрөткө түшкөндө жактырасызбы деген суроо. Жок. Себеби эмнеден болду экен? Билбейм эмнегедир, мен өзүмдүн сүрөттөрүмдү көргөндөгү
өзүм түшкөндү жактырбайм. Демек, селфи да видео, кылгыңыз келбейт? селфи жок. Көп жактыра бербейм өзүм негизинен. Ошон үчүн көп сүрөткө түшпөйм. Түшүнүктүү. Демек, ошондуктан баягы мурдагы сиз жаңы чыгып аткандагы сүрөттөр эскертишпейт. Мен интернет булактарында ар кандай сүрөттөр чыгып кетет, андан кийин өзүмдө жакында эми кызык болуп өзүм деле нена деп туруп терип туруп окмуш сүрөттөрдү көрүп алып, Кудайым ай муну кантип өчүрсө болот деп жүргөн болчу. Ушулардын баарын өчүрүп салыш керек деп. Бирок тарыхта калчу нерселер экен бул. Кандайдыр бир эми жаш кезекте баарын ар кандай мисалы менде деле сүрөттөр бар, Айчүрөк эженин жаш кезиндеги сүрөттөрү. Мындай эле түшүп калган сүрөттөр болчу. Ай, мен мындай болчумун дегендей сыяктуу эле. Бирок тарыхта эсте калчу нерселер экен. Эми мындан кийин бир аз да болсо түшүп коюп тургуз элесе. Эми ошондой кылат Эсте калат окшойт. Ал эми жогоруда клип жөнүндө сүйлөшүп аттык элек. Япония кичине жыттанып турсун дедиңиз. Эмне үчүн япониялыктардын клибин же болбосо жыттандыргыңыз келди ал клипти? Эми негизинен ар бир улуттун кандайдыр бир жакшы сапаттарын алыш керек деп ойлойм. Ошон үчүн япониялардын, Жапон элинин кандайдыр бир намыскөй, өзүнүн каада салтын аябай бек сактаган жана урматтап сыйлаган элдердин катарына киргендиктен, алардын кандайдыр бир кийим атрибутикасы жагынан, кандайдыр бир азыр эң өнүккөн мамлекеттердин бири болуп атат. Менин ой тилегим кыргыздардын да, кыргыздар да эң өнүккөн болсун дегендей, жана кандайдыр бир тилдери да аябай катуу болуп, мүнөзү да катуу болгондор, кандайдыр бир назик жерлери да бар. Анан кооз жерлеринде тартылган, анан сакура багында, кимоносу, кандайдыр бир кыскасы баарын айтпайын, элге кызыксыз болуп калат, бирок Аябай кызыгып калдык чындыгында. Мен өзүм аябай кызыгып жүрөм, качан көрөм деп. Демек, чогуу көрөбүз, алдыңкы күндөрдө. Бул жакта болсо билдирүүлөр келип баштады, аларды жаңыртып койсок. Саламатсызбы, эже дейт. Эмнеге көрүнбөй калдыңыз? Кайсы жерге турмушка чыктыңыз? Жана үй бүлөңүз тууралуу айтып бериңизчи деп күйөрманыңыз Айти дейт. Рахмат билдирүүңүз үчүн. Эмнеге чыкпай калдым? Мен азыр жалгыз гана ырчылык кесиптен эмес, өзүмдүн эне кесибимди аткарып жаткан кезим. Анткени 2 уулум чоңоюп калды. Ошол азыр бактылуу эне, сүйүктүү жар болгонго да кандайдыр бир көп убакытты талап кылат экен. Ошон үчүн 2 жакты бирдей алып кетиш үчүн балдарыма да жакшы тарбия берүүгө, ошон үчүн ошо менен баш отумен кирип кеттим. Эми иштей баштадым, эми бат-баттан көрүп турасыңар дегенге аракет жасайбыз. Өзүм болсо Көл тарап жака турмушка чыккам, ушул жактын келини болом. Дагы эмне деп айтып кетчү? Болду го, ошол эле окшойт. Мына ушундай негизги маалыматтар айтылып өттү окшойт. Ал эми азыр болсо Ненанын аткаруусуна музыкалык чыгармага кезек беребиз. Барыбыз биргеликте бул музыкалык чыгарма ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алат деген ишеничтебиз. Анда кабыл алыңыздар. Sen gözümün de
Мына ушундай сонун чыгарма ардактуу телекөрүүчүлөр Ненанын аткаруусунда болду. Жана бизде бүгүнкү студиябыздын жылдызы коногу мына ушул Нена бизде конокто. Демек, суроолоруңузарды берсеңиздер болот. Биз сиздерди күтүп жаткан чагыбыз. Ал эми алардын катарында мындай билдирүү бар экен. Саламатсызбы, Нена эже, чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм. Кайсы окуу жайды аяктадыңыз эле дейт. Рахмат. Өзүм болсо МАУП, орусча айтканда Международная академия управления прав финансов и бизнеса. Өзүм ушул жакта аяктап бүттүм. Кесибим боюнча менеджер. Ошол. Кийинки билдирүүнү окуй берейин. Саламатсызбы, Нена эже, сизге чыгармачылык ийгилик каалайм. Биз сиздин жердешибиз болобуз. Кеминден биз сиз менен сыймыктанабыз дейт. Рахмат. Саламатсызбы, Нена эже, ийгиликтерди каалайм. Жана менин суроом, сиз 76-мектепти бүткөнсүзбү дейт. Бактыгүл деген көрүүчүбүздөн келиптир. Бүткөм. Кыска жана нуска. Ооба. Кийинки Нена эже, сизге эки дүйнө бактылуулукту каалаймын. Айыманын Акбата деген ырын коюп берип коюңуздарчы деп суранган экен. Нена эже, кандай сиздин мүнөзүңүз мага абдан жагат. Менин суроом, жолдошуңуз сизден канча жаш улуу жана аты ким? Алдын ала рахмат деген экен. Аягы 67 мен бүткөн абонент. Суроо аябай жакшы суроо экен. Чоң рахмат. Жолдошум 2 жаш улуу менден. Аты Майрамбек. Кыска нуска. Ал эми жогоруда айтып калбады, мүнөзүңүз мага аябай жагат депчи. Чынында ата энеңиздин кимиси сиз сыяктуу? Кимисинин мүнөзүн көбүрөөк тартып алгансыз? Мен экөөнү тең. Мындай караса, атама да окшошмун, апама да окшошмун. Экөөнү тең 2 жагын алгам десем да болот. Атамдын чарчур кыялдар да бар, апамдыкы да бар дегенде. Билбейм, иши кылса гибрид деп коет. Ошо менмин да. Биринин ызычуусу менмин. Сурап калат, сен үй бүлөдө канчанчысың, эң эркеси болуш керексиң. Жок, мен самая третий дейм да. Эң ызычуусуң депчи. Анан эркемин өзүм деле, эркемин өзүм бар. Бирок эркелечү жерден эркелеп коем. Мисалы, биздин эстрададагы бүт мен байке жекелерге эркелеген жакшы көрөм. Байке десем, карачы ушуну эркелеп, карачы дүңгүгөн кыз. Эмгиче эркелеп жүрөт дегенде. Эми көрсө, мен илгери түшүнчү эмесмин да, мына ата энем. Көрсө 18 жаш бойдон кала берет экен, ар бир адам эле. Убакыт өтө берет экен, бирок бала бойдон эле ичилгенде ошондой эле ойдон калат экен. Анан улуумдар деле ошо ойдон, алар менен сүйлөшүп келсең, алар мисалы сүрөткө түшүп калдык, селфи деп айтып келбедик, бир тоого барсак бир байке келип улгайып калган, 60-тан өткөн, өлчү мен сени аябай жакшы өлөкө селфи кылалычы деп сүрөткө тартса, мен ушул жерден вот мына жаштардан да кем калбайт дейт. Ошон үчүн айта кетчү нерсе, ар кимдин жүрөгү жаш бойдон кала берсин, бетке эч качан бырыш түшпөсүн, түшсө да күлкүдөн түшсүн, туурабы? Эң сонун, ооба. Ал эми баягы жогоруда айтып калбадыңыз, эркелигим азыркы деле калган жок депчи. Турмушка чыккандан кийин деле ошол мүнөз менен эркелеп аттыңызбы же бир аз башкачараак эркелеп калат экенсизби? Эми анда башкача эркелеп болот да. Мисалы, ата энеге эркелегенде жолдошуңа эркелей албайсың. Башкача эркелейсиң дегенде. Ошон үчүн эркелик кала берет экен. Баарына эрке ойдон кала берди. Эрке кыз деген кандай сонун болот. Жакшы. Кийинки билдирүү, саламатсызбы, Нена, силердин үнүңөр мага аябай жагат. Булбулдай болгон үнүңөр өчпөсүн. Мүмкүн болсо, азыр бир куплет ырдап бере аласыңарбы дейт. Ой, рахмат. Ырдап берели, суранычты четке какпайлы деп. Акыркы чыгармалардын бири. Бул айта кеткен Сезбек Байкен обонуна, Жипар Эсебаеванын сөзүнө көздөрүң аттуу чыгарманы бир шиңгилди. Ооба. Негедир сенин көзүңө келди, карагым, карагым, айыпсыз жандай апкарып сен да, каратың, каратың. Бирок ушул калпайтпай карап турушкан көздөрүң үчүн билесиң мага жагаарын.
деген чыгарма. Эң сонун чыгарма. Демек ушул ырдын клюун жакында көрөбүз, Буюрса. Кийинки билдирүүнү окуп берейин. Салам Айпери жана Кутманды Нена дейт. Кутманды кечиңер менен Нена сага суроом бар дейт. Жашоодогу эң кубанган жана эң өкүнгөн күнүң кандай? Айтып берчи деген экен. Жана азыр эле келип калды бул СМС. Ушул эле абоненттен 2 уулум бар дедиңиз, алардын ысмын атап кетсеңиз деген экен. Эң кубанган бул ар бир асыл затыныкы, бул балалуу болгондо кубанат дейм. Өзүнүн жарын бактылуу болгондо кубанычтар абдан ар ким кишиники күнүгө болот. Кээ бирлер байкабай калат, кээ бирлер билбей да калат дегендей. Ошон үчүн мен ошол эне болгондо абдан кубангам. Өкүнгөн нерселерим жок. Өкүнүч болсо деле силер аны билбей эле койгула. Негизинен эң бактылуу энелердин катарына кирем. 2 уулум бар, 2 канатым бар. Уулуусунун аты Саңгара, кечүүсүнүн аты Айбек. Уулуңуз Саңгара деп калдыңыз. Аты эмнени түшүндүрөт жана кызыгып калдым. Ким койду эле? Ысымы болсо бул негизи Кыргызстан боюнча бир эле ат бар экен, Саңгара деген. Ысымын болсо мен кайненем койгон. Билдиргени бул илгерки кыргыздын аттарынын бири экен. Саңгара деп илгери жоону кара деп койчу экен. Малды кара, мындай саны жок дегенди билдирет экен. Анан ушул балада эмне бакыт болобу, байлык болобу, сансыз карадай болсун депчи. Саны жеткис, орусча айтканда безгранично, бесконечно дегендей маанине билдирет экен. Ошондой болсун деп Саңгара деп койгонбуз. Мага да өзүм аябай жаккан. Бирок көбү Саңгара десең эмне дешет. Анан өзүм байкеме сүйүнчүлөгөндө анда бул чет өлкөдө болчу. Атын ким койду? Саңгара. Дагара? Саңгарасы. Эмне деп? Ай, столицанын Турциянын борбору Анкара. Башына С кошкулса, Саңгара дегендей болгон да. Ошондой бизде. Түшүнүктүү, эң сонун түшүнүктүү экен. Эми кандайдыр жеткириш керек болуп калды. Ал эми экинчи баламдын ысымы болсо улуу кайнагамдын туулган күнүнө туш болуп калды. Экөөнүн туулган күнү бир болуп, кайнагама ушул аттын койгонго эме болуп калды да, коюп бериңиз дегенде Айбек деп мындай мен ойлогом Саңгарага окшоштуруп башкача коет деген, Айбек болуп калды. Ада мен бир сыйра тултуңдап барып токтодум. Себеби ойлогом бир башкачараак болот деп. Бирок ошого да айдын жүзүндөй болуп жарк эткен балам бар. Ошолорго Алла Таалама ыраазымын. Бардыгы жакшы дейм. Аман болушсун дейли. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек берет экенбиз. Андан кийин көрүүчүлөрүбүз менен кайрадан жолугушабыз. Биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз болсо кефир программасын улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге жаңыдан кошулуп жаткан болсоңуздар, анда биздин катарга сөз түрдө кошулуңуздар жана ак жолто үзөңгүлөш болуп байланышка чыксаңыздар болот. 975005 бул түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Андан сырткары 0706 мына ушул эле номерди терип туруп бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жатсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу Нена бар. Демек суроолорду күтөбүз. Бул жакта болсо СМС келген. Саламатсызбы Нена эже дейт. Биринчи келин болуп барганыңызды айта кетиңизчи, келиндин келген күнү эстен кетпейт дейт го. Кызыктуу учурлары көп эле болсо керек дейт. Аябай кызыктуу болгон окшойт. Кызыктуу эле болгон, себеби свадьба болгондо, свадьбадан кийин аябай эми мен кимиси ким экен көп кайын журтты тааныган жокмун да. Анан ушул жерден аябай жыргап эми тойго жүргөн киши тойду кадимки эле бирөөнүн тоюнда жүргөндөй эле жыргап жүрдүм, бийлеп, татырактап дегендей. Анан көрсө ошол тойдо кайнагалар менен тим эле далга дал кылып, окмуш бийлептирмин да. Эртеси күнү элестетип жолук чай коюп атам. Бет шлакоблок да, мына кызарып бүткөн, уже кып-кызыл жаңы бышкан заводдогу кирпич. Отурат кайнага, сунуп атам унчукпай. Аябай таттуу экен чай дегенсе, кош бетерге чөгүнү эле тутуп бийлеп аткан, анан бет чыдабайт дегенде ошондой күндөр болгон.
Эми бул башы да. Андан кийинкисин айтпайм. Андан кийинкисин айтпайлы. Макул. Кийинки эсебизди окуй берсек, ненеже эмнеге дайыма кыска чач менен жүрөсүз дейт, же узун чач жакпайбы дейт. Айганыш деген көрүүчүбүздөн келипти. Каныш, мен узун чачтан эч каршы эмесмин. Мен өзүм бала кезимден бери мына 18 жашка чыкканга чейин чачым абдан узун болчу. Тиземен ылдый, ар дайым чач уштук тагып койчумун, калың болчу чачым. Анан мен деле башка мен өзүм классташтарыма окшоп челка кыртырчым келчү, кой бергим келчү. Чачым калыңдыгынан аттын кылындай болуп, же калың болсо же кой бере албайсың, кой берсең албарчысы болосуң дегендей. Анан апам да 18 жашка чейин өстүр, анан өзүң эмне кылсаң ошо кыл деген. Чыгар менен кыркып салганбыз да. Дароо кыска кырттыңызбы же кыскартып отуруп? Бир аз кыскартып көз көргөнгө чейин. Анан өңдөрүн өзгөртө баштадым. Азыр өстүрүп атам, мынакей көп деген ушу суроолор келип атат, өстүрүңүз. Өстүрүп көрөйүнчү атай сиз үчүн. Мынакей эң сонун жооп болду. Салам, кийимиз кандайсыз эже? Мага жеңи боло турбайсызбы? Кайсыл жагынан болосу? Мен жетегүздөн болом, жолдошуңуз менен бактылуу болуңуз деген экен. Рахмат. Мен айтып атпаймынбы? Негизи гөл, мынакей гөл күнгө тескей го, анан негизи балыкчыдан караколду көздөй айдаган бул менин тай жагым десем болот. Бияктан баштап жеткизген бул кайын жагым десем болот. Анан не өзүмө тоңго келин болуп баргам, ошон үчүн жеңе деп бергиле. Мен өзүм кичи келин болгондон жеңе деп көп айтышпайт, анан жеңе деп коңузчу дейм. Ошондой да болот. Демек кайынсиңди, кайнини дегендер жок турбайсыз де? Жок, бар, алар эми эң майдалар да, эң улуулары жеңе десетте башында аябай башкача болгон. Кулакка бир кызыктай болгон. Азыр эми жеңе деп койчу дейм да. Демек көлдөгү азыр сизден кичирөөктөр, сиздин жолдошуңуздан кичирөөктөр баары жеңе деп алса сүйүнөт турбайсызбы? Ооба. Өзүм кичине мындай көтөр. Мен жеңемин да. Эң жакшы. Кандайсыңар дейт, Нена деген өзүңүздүн атыңызбы дейт. Жок, өзүм атым эмес. Мен толук атым Нена Бүбү. Бүбүсү бар. Эмнеге жалгыз эле таттуу бүбү экенби, там сонун бүбү. Эмнеге Нена Бүбү жок? Мен айтып коем да, жинме тийсер Нена кан болуп калам депчи. Жакшы. Демек, чынында эле ушундайбы же бул тамаша иретинде? Жок, бул тамаша иретинде, өзүмдүн атым башка, айтпай деле койсом болот. Нена деп эле таанып жүрсөңөр, мен ыраазы болом. Рахмат. Жакшы, мына ушундай эле таанып калды окшойт, Ненеже, кандай сизге албан ийгиликтерди каалайбыз, бактылуу болуп, жылмайып жүрө бериңиз. Сиздин эң жакын канча досуңуз бар? Гүлзар эфирден пайдаланып, жеңемдин туулган күнү менен куттуктайм, Алтынай деген экен. Туулган күнүңүз кут болсун, биз да кошулуп коелу. Эң жакын курбуларым эми жыл өткөн сайын достордо дегиле электен ээленип, мен айтып коем, нержавейка деп коем да, дат баспаган достордун бир эле досум Айымдар, Асылзаттын ичинен бир эле досум калган. Экөө болчу, бирөөсү уже күйөөгө чыгып кетти. Мен азырынча айта албайм. Бирок бир нержавейка досум бар. Аты Айдайка, ар дайым жанымда жүрөт. Ал эми мындай саналаш досторум абдан көп. Курбу курдаштарым да баардыгы аман болсун. Ошо тилегеним ушул да. Эң сонун. Саламатсызбы Ненеже, сизге суроо. Эгерде сизди ажыга бир кишилик жолдомо болсо, кимди жөнөтөт элеңиз? Атаңызбы же апаңызбы же өзүңүзбү деген экен. Жаке деген көрчүңүздөн келиптир. Ажылыкка мен байкемди жөнөтмөкмүн. Себеби мен байкем өзү ушул дин жагында өзү намазга жыгылган киши, анан бул өзү баргысы келип жүрөт. Негизи ажылыкка кыйноо катарында эмес, өзү каалоосу менен болгон кишини жөнөтсө, бул да сооп болот деп ойлойм. Ошон үчүн мен агамды жөнөтмөкмүн. Эң сонун жооп. Баягы 3 вариант берилди сизге, 3-өн тең жок кылып, башкасын айтыңыз. Саламатсыңарбы Ненежеге суроо дейт. Жолдошуңуз эмне жумуш кылат? Кайын журт менен чогуу жашайсыңарбы дейт. Айда менин жашоо турмушума баары эле кызыктуу болот окшойт. Негизи мен ойлойм, бул ар ким
жашоосу өзү менен болсо депчи, кандай сыр болдон, себеби өзү чыгармачылык элдин алдында жүргөндөн ошол эле жетишет деп ойлойм. Чынын айтайын. Өзү кандайча айтсам, ушул мамлекеттик жумушта иштейт, кыскасын айтсам. Мени жакшы көргөн киши болсо эле болду деген ошол эле жетти. Эң сонун жооп болду. Анан көрүүчүлөрүбүздүн суроолору, каалоо тилектер аябай көп келип атат. Каалоо тилектер өзгөчө көп. Мына ошонун баарын чын жүрөктөн кабыл алыңыз, окуду деп, себеби эфирдин баарын жаңырта берсек биздин убакыттар чектелип атат. Менин суроом мындай пайда болуп атат. Деги эле ырларыңызды кантип тандайсыз? Негизи аябай ушул ыр тандоо жагынан, кийим тандоо, клип тандоо аябай кылдаттык менен карайм. Көп нерсе мага жакпайт. Ырды болсо кандайдыр биринчи эле аккорд басылгандан жана сөзүнө көп маани жасап, жүрөккө жагыш керек эң биринчиден. Мен жүрөгүм менен кабыл алам, анткени ар бир ырды мен өзүмөн өткөрүшүм керек. Биринчи элге жеткириш үчүн ушул ырды өзүмөн өткөрүп, ушул ырды мен ушул ыр менен жашап, анан өзүмөн чыгарсам, ушул ыр укулуктуу болот деп ойлойм. Ошон үчүн тандоо жагынан аябай кыйын болот да. Демек, кимдир бирөөлөргө кеңешүү менен да болобу же жалаң өзүңүз тандайсызбы? Биринчи ар ким негизинен кандай мен муну улукка болочу, тигини улукка болочу деп мен өзүмдүн оюм бар, ой жүгүртүм. Биринчи мага жагыш керек, эң биринчиден. Андан кийин кандай угулат деп кеңешкен эки кишим бар. Бул менин ата-энем. Ошол кишинин эки кишинин сыноогунан өтсөм да болот да. Жакшы экен. Азыр менин суроолоруман сырткары көрүүчүлөрдөн видео суроо бар. Ошол суроого назар салалы, андан кийин сөзсүз түрдө көрүшөбүз. Сабасызбы, Нена, чыгармачылыктан эмне себептен алыстап кеттиңиз? Чоң рахмат, сурооңузга эми жооп алалы. Жакшы суроо болду. Эми негизинен чыгармачыл деген бул абдан узун сапар. Ошон үчүн ага да бир аз токтоп, бир аз тынуу жасаш керек. Себеби үтүп деле сайсан кечкенен болсо элдин баарын тажатат да. Бир аз сагындыртып келатам десем болот. Башында эле айта кеттим эле. 2 жаатта алып келатам. Ошон үчүн энелик кызматымды, энелик өзүмдүн балдарыма тарбиямды берип алайын. Анан кийин көңүл ток болсо ырда болот дейт. Ошон үчүн өз орду менен келтабыз. Ошондой себеп үчүн алыстап кеттик. Түшүнүктүү. Кийинки суроо: саламатсызбы, Нена же, дайыма шайыр жүрөсүз, жинденгенде кандай болуп каласыз дейт. Силер сурабагыла. Кандай шайыр жүрсөм, жинденгенде мындан да хуже. Мен өзүм просто күлгөндө да кандай каткырып күлсөм да, ушканда да ошондой эле. Чарт-чурт чагылган, тарс-турс. Мындай билдирүү келиптир. Нена, сен суперсиң дейт, сени Ненакан болуп калам дегениң жакты дейт. Сен жашоодо кыйынчылыкты кантип жеңесиң дейт? Кыйынчылыкты эң негизинен өзүм күчтүү адаммын деп өзүмдү сезем. Себеби күчтүү деп бул физический атлет эмесмин. Негизи моралдык жактан ар бир нерсени түшүнүк, сабыр менен кабыл алууга аракет жасайм. Бул ар бир нерсе эмне болбосун, бул сыноо жана ар бир нерсеге өкүнбөш керек. Күлкү менен, жылмаюу менен жана жөн эле ошол бул тагдырдын жазган нерсеси сыноосу экен деп ошону кабыл алып, ошону туура түшүнүп, ошону туура бир жеңүүгө аракеттенип, ушинтип өтөбүз да, мынтип. Сыр билгизбей, нормально. Эң сонун. Чынында баягы кээ бир адамдар ушул канчалык кыйналып атканын баардык адамга көрсөтүшөт эмеспи? Кээ бир адамдар ушул ичинде катып туруп, анан сиз айткандай колу менен мынтип көрсөтүп туруп, ооба, күлүп, эми баарына мисалычы
мындай караса жашоо өзү негизинен аябай оор татаал келет да. Эми ар бир кишинин ар бирөөнүн башында өзүнүн проблемасы чачтан көп. Эми ошонун баарын элге жай берсе азыр мисалы мен өзүмкүн айтсам, башка жердики бирөө айтса, анын жанында менин проблема деле эмес, мисалы болуп калат. Анан ошон үчүн элди да дүрбөтүп козгобой, андан көрүп бир жылмай тартылап, эл да унутуп калат. Ал эми бунун баары унутулат экен. Бул ар бир кыйынчылык болсо, алда күн өтөт дегенде, ошон үчүн алдыга жакшы сапар болуп, баардыгы жакшы болот. Релакс десеңер, иштеп болот. Эң сонун. Мына ушул сөздү айма айтып жүрүңүздөр, ардактуу көрүүчүлөр. Мындай билдирүү келиптир. Нена бөбөжө дейт. Тура. Жанында жеңгем отура, салам айтып коюңузчу, аты Гүлбарчын дейт. Гүлбарчын жеңе десе да болот. Сизге салам. Чоң ысык салам. Бул жакта мындай билдирүү, саламатсыздарбы ненежеге жана сизге мен салам жөнөтөйүн дедим эле, Нурелге жана уккандарга дейт. Ким угуп жатат, ким көргүсү келбейт, бирок уккандарга баарына Нурелден ысык салам. Кийинки салам кийин саламатсызбы, ненеже сизге кааларым ишиңизге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм, сиздин мүнөзүңүз абдан жагатмага, ар дайым ушундай мүнөз менен жүрүшүңүздү каалайм деген экен. Рахмат. Эми ар дайым эле ушинтип жүрө берсем деле элдин баары ойлойт, сен проблема деле жок, билбейт болуш керексиң. Ооба. Чынында баягы биз эл алдында күлүп жайнап, жакшы сөздөрдү айтып отурсак, элдин баары булар жыргап эле жүрө берет деп ойлошот болуш керек. Ооба. Жок, биз негизи жыргап эле жүрөбүз. Ушуну билип коюңуз деп коебуз. Ооба, мына ошондой эле болсун дейли. Кийинки билдирүү, нена максатыма жеттим деп ойлойсузбу дейт. Жок, дагы көп. Бара-бара жетип келатабыз. Максат деген эми бир максатка жетсең, экинчи максатта турат да. Ар бир нерсеге акырында баарын жеттим, мен баарын кыйраттым деп айта албайм. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. Мага эми мунун болбой калды деген бул болбойт негизинен. Болбойт. Сулуу десе сулуу. Бой десе бой. Бүт берген анан дагы эмне? Ну на что жаловаться деген. Ооба. Чынында баягы кайсыл бир максатыбызга жеткенден кийин дагы бир максат пайда болот экен. Албетте. Анан ошол менен жашоо кызык болот да. Анан албетте ар бир киши өзүнүн койгон максатына жетиш керек. Жетпей калса арманда калат дейт. Ошон үчүн бардыгына жетип, бардыгына эметтим деп айта албайм, бирок бара-бара ашууну ашып баратабыз. Эң жакшы. Ийгиликтерди каалайлы дагы биз жарнамалык түрмөккө кезек берели. Анан сөз түрдө жолугушабыз, биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Sen aytпайсың күндөргө күн болгонун, мен да айтпаймын жүрөк
Суранба аталышындагы бул чыгарма Нынан аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо кефир программасын улантабыз. Сиздер тараптан суроолорду күтүп аткан чагыбыз жана алардын катарындагылар өтө көп. Мындай: салам кефир, Нына нарындан жазган салам катты ырдап койчу. Рахмат кызым, Арунанын туулган күнү эле деген экен. Аруна туулган күнүң кут болсун. Аты да укмуш экен. Негизи жылдан жылга укмуш аттар чыгып атат дебейм. Өзүм баламдын эле аты эле кандай дебейм. Эфирдин аягында ырдап бербейли, кандай дейсиң, э? Кийинкиси: Нына эже кандайсыз? Сизге суроо: адамдагы эң баалуу сапаттар кайсы жана өзүңүздөгү жакшы сапаттарыңызды айта кетсеңиз. Ошондой эле эгер сыр болбосо, кемчилигиңизди да айтсаңыз деген экен. Нуржан деген көрчүбүз келиптир. Мен өзүм сыйлаган эң биринчиден кандай бейтааныш киши болбосун, эң биринчиден адамгерчилигин, адамга болгон мамилесин карайм. Ошо адамгерчиликти эң алдыга коем. Себеби киши адам бойдон кала бериш керек. Андан кийинки сапаттар эң негизгиси ошол. Өзүмдүн сапаттарым кемчилик болобу же жакшы жагым, жаман жагым, бул менден сурабаш керек. Башкалардан сураш керек. Ар ким киши өзүн кантип жамандабайт. Кийинки билдирүү: салам ненеже, сизге ийгиликтер жана өбүлөлүк бакыт каалайм. Сиздин үнүңүздү, өзүңүздүн алып жүргөнүңүз абдан жагат. Өмүрлүк жолдошуңуз менен бактылуу болуңуз деген экен. Рахмат. Бул жакта мындай билдирүүлөр өтө көп. Сизге бакыт каалагандар өтө көп болуп атат. Саламатсызбы ненеже? Сиздин мүнөзүңүз мага абдан жагат. Ден соолугуңуз болуп, ишиңизге ийгилик каалайм деген экен. Рахмат. Кийинки билдирүү: саламатсызбы, сиз суперсиз, Кыргызстан номер 1 ырчысыз деген экен. Негизинен айта көчү нерсе, мисалы азыр ушуну айтып калайын дебейсизби? Кээ бирлер айтат го, ушу мүнөзүңүз жагат депчи. Мен мисалы үйдө деле ошондоймун. Көчөдө деле, сахнада деле бир калыпта алып, кандай болсом ошондой эле болуп жүрө берем. Андан кээ бирлер ойлойт, бул жасалма сыяктуу, же каткырып шаңкылдап, оюн айтып ийет деп. Бир болгон эле окуя. Балам менен кетип баратып, такси кармап калып. Мен негизи мындай жашоодо мен боенбойм, анан отура калып эле үйгө чейин жеткирип барыңызчы дейт. Ал байке мен кечке карап туруп, жана Нына деген сен эмессиңби дейт. Карындашым сен. Ой, жок байке, мага эле окшош десе. Сен агыраак экенсиң, Нына кара. Ай, ошо кыз мага вообще жакпайт деп баштаганда. Анын мүнөзү вообще жакпайт. Ай, бир уюм, же кыз эмес. Же эркек эмес. Же отуруп алып каткырат. Же бетке айтат дейт. Анан мен да мындай бир карасам түшүнбөй кетем. Же эми 5 кол тең эмес, ар кимге жага бербейм. Эми ар ким өзүнүн ою, ал байкени угуп, үйгө чейин мага да жакпайт деп мен ага коштоп койдум. Айтып баратат, анан үйгө чыгып кетип баратканда таанып калды окшойт, өзү жаман болду. Эми айткандан уялдым, ал өзүнүн оюн айтты. Анан баарыңарга айта кетчү нерсе, менин өзүмдүн мүнөзүм ошондой. Анан кээ бирлерге жагат, кээ бирлерге жакпайт. Ага мен таарынбайм, бирок адам бойдон кала бергиле деген. Бирок биз ушул жашоодо кимдир бирөөлөргө жагуу үчүн жаралган эмес экенбиз. Кандай болсок мына ошондой мүнөздө калабыз. Албетте, ошондой болуш керек. Бирок кээ бирлер жасалмалар көп, бирок чын. Ооба. Саламатсыңарбы? Толтурат. Түшүнүктүү. Бул учурга чейин сиздин алып баруучулук кызматты аркалап жүргөнүңүздү маалым. Бул кесипти атайын сунуштар менен болду эле же өзүңүз балким алып баруучулукту дагы каалап жүргөнсүз? Мен эч качан мындай алып баруучу болом, мынтем деген эме болгон эмес. Сунуш киргизилген. Ошол долбоорлорго чакырып, сен өзүң ушундай ачык айрымсың, эл менен бат сөз табышып кетесиң, бизге ушун динамика керек, мындай эркин сүйлөгөн кишилер керек деп чакырылган. Анан ошондой чакырылып, макул деп, мен деле эмне болгон мүнөз деп, анан ар кимдин ой пикири ушундай. Анан эфирге чалып алып кыйкыргандар көп. Айтасаң дагычы дегендер анда да болгон. Шалт деп настроение бозулат. Ага да көңүл бурба десек, бурбайм деп туруп кайра чыгасың. Эми ар кандай болот да, мисалы, ар ким кишинин кабыл алышы ар кандай. Эми монтип туруп, ай деп кыкырбаш керек да, эми кичине айтып коюш керек. Кээ бирлер тура эмес, эми каткырып тарс деп күлүүгөн, эми бул эми
эми Жашоодогу. болгон өзүм болгон ушунуку мен башкача калыпта күлө албайт экенмин. Дей албайт экенмин эми. Болгондой болгон ушун. Түшүнүктүү. Мына ушундай баарыбызга жакшы маанай тартылып аткан Нена биздин студиябызда конокто. Ал эми азыр болсо сөзсүз жарнамалык түрмөккө өтөт экенбиз. Жогоруда айтып, биз клипке өткөн элек, азыр болсо жарнамалык түрмөк. А биз болсо өзүбүздүн сапарыбызды алга карай улай берсек, сиздер көрүп жаткан кефир программасы, ал эми сиздерден келген каттар мындай. Саламатсызбы энеже, сиздин үнүңүз аябай жага, сизге ден соолук ачык асман каалайм. Токмокко качан келип концерт коесуз, кейимиз силерге ийгилик деген экен. Ай, рахмат. Билбейм. Буюрса, эми кишилер үмүттөнүп калат, мынча да барам, тигинти деп айталы. Буюрса, ар бир өзүнүн убакыт сааты келет, ошондо барабыз. Албетте барам. Мен прям өзүм биринчи барам силерге. Мына ушундай көңүлдүү маанайда саат эмне болуп өтүп кетканын билбей калдык. Бизде аз гана убакыт калды. Сизди азыр ырдаталы, көрүүчүлөрүбүз көп суранды. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Эми суранып кетти эле нарындан жазган саламат. Эми бул визитная карточка, фишка болуп калды окшойт. Бир куплет. Жаш элек шайырша аттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң, кылгырып көздөн жаш тамган. Азаматсыз нарындан жазган саламгат. Мына ушундай аткарууда болду. Сизге эркин микрофон эми. Рахмат, эң биринчиден силерге чакырганыңыздар үчүн рахмат. Силерге түз эфир, ар дайым прям жаркын эфири, көрүүчүлөр көп болсун. Ийгиликтердин баарын коштойм силерге, бактылуу болго. Ал эми жалпы кыргыз элине силерге амандыкты тилейм. Асманыңыз ачык болсун, ата-энеңиз ар дайым аман болсун, балдарыбыз эч качан оорубасын. Деги эле мамлекетибизде, деги эле кыргыз элинде, кыргыздардын, деги эле бизде пейилибиз оңолсун, кыргыздын дасторконунун үстүндө нан түшпөсүн, ар дайым күлкү шаң болсун, той болсун, жана жүзүңөрдөн күлкү кетпей, ар дайым жылмайып жүрө бериңиздер. Эң сонун сөздөр, мына ушул сөздөргө биз дагы кошулабыз. Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Эң сонун ырларды жаратып жүрө бериңиз дейли. Эскиси кыргыз элине таанылган эмес, Кыргызстанды башкага таанытып турган инсандардан болуп жүрө бериңиз дейли. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Нена болду. Ал эми алып баруучу кызматта Айпира Адамкулова кызмат кылдым. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушканча амандыкта болуңуздар.